Менин içim май басты, жан башым чоңоюп кетти, майды эритиш керек, чуркаш керек, спортзалга барыш керек дегендер канчалык чуркасак дагы ал майды эритпейт. Мындайча айтканда майды ачка болуу менен гана эритсе болот. Ал эми канча кыймылдаса, качаться этсе, мышцаларга белок керек, май керек, аминокислоталар керек. Мына ошон үчүн адам тажап, на клеточном уровне оор болуп, жүрөк мышцадан турган ага оор келген ошол. Канча качаться эткендерге дагы, мышцасы чоңойбогондар дагы мына ошодон. Мына мышцасы чоңойтуш үчүн анан протеинге кайрылат. Протеин демекчи ал химия. Кандай болбосун химия зыян. Келечекте анан сапкысын көрүп каласыңар. Сапкысын көрбөш үчүн бизде өздө айтып жүргөн өзүбүздүн кол алыстагы чучук карта деген протеин, куйрук, каймак, май деген сонун коллагендер турса, биз химияга кайрылабыз. Мен айтып аткан нерсенин эрежесин пайдаланып, убакытты дозасы менен жесе, мына ошол тажатпайт туугандар. Ошол ден соолукка, мышцага жана келечекке пайда. Ассаламу алейкум.